بسم الله الرحمن الرحيم. Жадагас адам баласы 3 рекет окудубу же 4 рекет окудубу билбей калат дейт. Качанда 3 рекет окуганы билбей калса же 4 экендигин, анда саждай сахв адашуунун 2 сеждесини кылсын деп пайгамбарыбыз алейхиссалам айткан экен. Адашкандык себептен кылына турган 2 сеждени кылсын. Эмне үчүн саждай сахв кылынат? Адашуу 2 сеждеси эмнеге кылынат? Шайтан алейхиллана келип азгырды. Өзүнүн максатына жетти. Азгырыгына кирип кетип, арганда ойго түшүп калгандык себептен анан намазын таппай калды да. Анан акырында пайгамбар алейхиссалам айтат, ушундай кылып шайтан азгыргандан кийин кайра сажда сахв кылып койсун. Эмне үчүн? Сажда сахвы анын адаштырганынын ордуну басып кетет экен да. Шайтан эми сүйүнүп атса, мына эми кыйраттым деп. Бул жакта уже 2 жолу дагы сажда кылып, дагы өзүнчө аттахиятты окуп салгандан кийин шайтан кайра күйүп кетет экен да. Эптеп муну азгырдым деп атсам, бул кайра мени кайра кыйратты го депчи. Бир сажда кылбай ал кандай деңгээлге түшкөн. Кайра жолу 2 жолу сажда кылып, кайра аттахият окуп салынат экен да. Ошо ордуну жабыш үчүнчү.